Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Жылдызбек мырза келиптир. Бул мырза негизи эле буга чейин абдан көп изилденип, окуп, өзү жеке ишкер иштеп жүрүптүр. Андан кийин ошо менин дагы YouTube'дан видеолорумду көрүп, акыры 5 айлык онлайн курска окуйм деп окуп баштап, азыр кандай результаттарга жетти, өзү келип бөлүшүп кетейин дептир. Анда эмесе Жылдызбек мырзага сөз берели. Ассаламу алейкум. Биринчиден мен эмне үчүн ушул Чыңгыз Исмаиловдон окуп калдым. Себеби буга чейин мен дагы YouTube'тардан көрүп жүрчүм, ар кандай подкасттарды, бирок мага жаккан эмес да. Себеби мен түшүнө албаптырмын да. Анан күндөр өтүп мен дагы өзүм көп изилдендим. Ал эмес чет элдик бизнес коучтардан, тренерлерден, Даблатовтардан жана башка Маргулан Сейсенбайдын китептерин окуп, ошолордун видеолорун көрүп, аябай изилденип жүрүп, андан кийин гана ушул Чыңгыз Исмаиловдун чындап эле окуусу эффект бере турганын мен ошондо түшүндүм. Качан мен түшүнгөндө келип Чыңгыз Исмаиловго жолугуп, ушундай окуу барбы, сизден кандай мен окусам болот деген ниет менен келсем, бул кишиде атайын өзүнүн курсу бар экен. Курс өтө уникалдуу. Именно ушул биздин кыргыздарга, мага окшогон, сиздерге окшогон адамдар үчүн ылайыкталып түзүлгөн курс экен. Ошол курсту окуп жатканыма мага 1 айдан ашып калды. Азыр эле көптөгөн жыйынтыктарды көрүп жатам. Бул жерде, бул курста бир гана бизнес боюнча эмес, бул жерде психологиясы дагы бар, бизнес боюнча да бар, ойлонуу, аң сезимдер боюнча да бар, адамдык баалуулуктарды кантип көтөрүү керек, кантип жакшы адам болуу керек деген дагы темалардын баардыгы жакшы камтылган экен да. Ошондуктан баягы биз колдо бар алтындын баркы жок дегендей, өзүбүздө мынакей ушундай тренерлер бар экен, мен буга чейин ойлоп турум. Мен өтө баа бердим. Анткени мен неге баа бердим? Менин жашоомдо өзгөрүүлөр, жашоомдо кандайдыр бир маселелер чечилгендиктен мен ушул атайын подкастты бергим келди. Сизге да чоң ыраазычылык билдирем. Будан дагы алдыга карай өнүгө бериңиз. Анан мага окшоп именно өзүнүн суроолоруна жооп таба албай жүргөн, жана дагы чече албай жүргөн маселелери же өзөмдөп жүргөн адамдар үчүн сиз өтө пайдалуу кеңешиңизди берип, окууңузду беришиңизге мен тилектешмин. Ден соолугуңуз чың болсун, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Мына бул Жылдызбек мырза ошол 5 айлык онлайн курс окугандарга биз өзүмдүн китептеримди да белекке берем да. Ошонун ичинде өзгөчө байлыктын формуласы деген китеп аябай жагыптыр. Эмне үчүн ошол сизге аябай түрткү берди? Айтыңыз. Эми ал жерде мен алган инсайттардан кыскача бөлүнүшүп кетейин. Ошол китепте мындай деп жазуу бар экен да. Сен өзүңө уруксат бер. Бай болууга, жакшы жашоого уруксат бер деген ошол мага аябай жүрөгүмө тийди. Себеби биз көп учурда эле өзүбүздү чектеп коет экенбиз да. Мен муну кыла албайм, мен мунун колуман келбейт деген сыяктуу. Бул биздин ушул түпкү аң сезимибизде калыптанган нерселер экен да. Биз ошолорду качан жеңгенде, андан кийин барып биздин ишибиз алдыга жылат экен да. Ушул сыяктуу сөздөр мага мурда бир жомок катары же кандайдыр бир мүмкүн эместей сезилчү. Именно ушундай маселелерди чечүүнүн майдалап ушул китепти толук жазган да. Ошо эмне үчүн ушундай жазылган, бүттүк адам толук маалымат ошол жерден ала алат. Ошон үчүн ошол китеп мага абдан жакты. Андан кийин да бир инсайт айта кете турган болсок, жаш кезде эл жер көр дейт. Саякатка чык дейт. Биз баа саякатка чык десе, мен мурда мындай түшүнчүмүн да. Саякатка чыгып эле бир мындайча айтканда майрамдоо сыяктуу көрчүм. Жок. Андай эмес. Себеби саякатка чыккан адам именно жашоосуна, өзүнүн жашоосуна өзгөрүү, идея, жашоо образын алып келет экен да. Сен жашың өткөндөн кийин чыккан саякат, ал пайдасы аз болуп калган саякат болуп калат экен да. Жалпак тил менен мындай жөнөкөй жол менен түшүндүрүп берген ушул баюунун формуласы китеби өтө мага чоң таасирин берди. Адам башка да китептер ар бир барагында өзүңө керектүү баардык бир мындайча айтканда кеңештер бар экен. Жакшы, анан ушул окуу программабызда дагы кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Кайсыныз жагы менен сизге жагып атат? Бул жерде бир сабак көпкө узабайт. Эң көп болуп кетти дегени бир 20 мүнөт. Андан ашык эмес, мындай. Андан тышкары
ашыкча сөздөр жок да. Мындай коостогон же бир кандайдыр бир мындай бир жарнама сыяктуу бир андай сөздөр жок. Ток кетер жери. Андан тышкары бүткөндөн кийин кайтарым байланыш. Ушул да аябай эффект берет экен. Кайтарым байланыш болгондо ошондо алган билимиңди толук кандуу өзүңө сиңирет экенсиң да. Ошол жери мага аябай жакты да. Мына өзүңүздөр угуп атасыздар, бул Жылдызбек мырза 1 айдан кийин эле аябай жакшы өзгөрүш болду деп өзү келип инсайттар менен бөлүшүп кетип атат. Алдыда дагы 4 ай окуу бар. Анан биздин дагы эмне жагы жакшы? Мен боундай идеяларым бар, пландарым бар, сизден кеңеш алып келейин деп келсе дагы болот да, консультация алгангачы. Анан бир убакытты белгилеп алып, түзмө-түз ушундай разбор дагы болот да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, алтындай баалуу өмүр убакытыңызды текке кетире бербей, андан кире ушул курсту окуп алып, өзүңүздүн күчтүү тараптарыңызды аныктап, анан алдыга карай ишенимдүү кадам таштаңыздар. Сиздерге да рахмат, ишиңизге ийгилик. Буюрса дагы 4 айдан кийин жакшы ачылыштар болот деп ишенем. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук, орозоңуздар кабыл болсун. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.